Siz eң bir орчундуу мамлекеттин азыр ушу багып аткан ата энесине жөнөтүп атат ошо мигрант бечара. Эртең менен саат 6-да туруп метрода ишке барып, кечке чейин сыздап, анан ошонун ата энесине бир туугандарына жөнөткөн акча бул Кыргызстанга салган, экономикага салган салымы болуп эсептелинет. Туурабы же туура эмеспи? Сиз айтып атасыз, миграциянын бир өкүлчүлүгүн ачтым деп. Миграциянын өкүлчүлүгү сизге чейин бар болчу. Могул жерде азыр Дастан Артисбекович мүмкүн мигрант болбосо керек. Сиз бул кишиге жалгандарды айтып, жомокторду айттыңыз жакшы эле. Байтан бери угуп турсам. Мындай болбойт. Башкача нукта иштешиңиздер керек. Сиздер могул жака келип, мигранттардын азыркы кезде ошол Россиянын жарандыгын алып, бул турмуштун айынан алышты. Какой-то bir сержант же bir какой-то лейтенант апарып КПЗга, обезьянкага тыкпаш үчүн байкуш кыргызым Россиянын жарандыгын алган ошол жерде. Эми ошолорду Владимир Владимирович Путиндин указы менен мобилизацияга тартып кетип атышат. Туурабы? Сиз ушул боюнча проблемаларды көтөрүшүңүз керек болчу. Ошол Россиянын жарандыгын алган киши дагы биздин түпкүлүгү, биздин бир тууганыбыз. Ал дагы мигрант болуп барып, айласынан Россиянын жарандыгын алган. Сиз ушулар боюнча маселе көтөрүшүңүз керек болчу. Могул жака келип алып, эки сөздү өкмөттү кабинет министри кылып өзгөртүп бериле дебестен. Мигранттар ошол жерде бир 7-8 бутуна турган мигрантты кайра дежур кылып, ар чогулушта ар бийлик ошолорду чогултасыңар. Түпкү мигрант бир бутовкада жашап атат, бир токойдун боюнда. Андан кабар алган эч ким жок. Түпкү мигрант өзүнүн проблемасын өзү чечип толтура турат. Миграциянын айынан 18 жашты тиги мектепти бүтүп 18-20 жаштагы улан кыздарыбыз миңдеп түрмөдө камалып жатат. Сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөн айынан наркотиканы алып барып бир жерге коюп толтура, как депутат катары бизге кайрылуулар. Ноокаттан бар, Кара Суудан бар, Нарындан бар, Таластан бар. Ушул айыл өкмөттөр менен, акимчилик менен, ушу жергиликтүү бийликтер менен сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөн айынан ошол бир байкуш 2000 рубль алам деп 10 жыл 15 жылга түрмөгө камалып кетип атат. Тагдыры чабылып атат ошол жерде улан кыздардын. Мына ушул силердин түздөн-түз ишиңер. Элге, коомчулукка туура түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсүңөр. Силер бир келген бир 50 Кытайдын разрешение на работусуна бир $3000, $5000 алып, ушуну бөлүп алсак тезирээк деп отурасыңар. Мен билем ал жерде канчалык коррупция бар экендигин. Кайсы фирма заранее сизге списоктарды берип, могул канча иностранство өткөрүп бер, могул мага цемент заводума керек, могул кирпич заводума керек, же болбосо могул дагы бир өндүрүш же болбосо бир фирмама керек десиңер, силер ошону чуркап барып өзүңөр бүтүрүп бериштин ордуна ал бизнесмендерден, искерлерден акча талап кылып анан жумушка уруксат бересиңер. Болуп келген нерсе бул, болуп да жатат. Андыктан урматтуу министр, көзүңүздү түз ачып коюңуз. Сиздин эң башкы жумушуңуз биздин талаалап жүргөн мигранттардын жашоосун бир жеңилдеткенге, ошолорду бир кайтарууга, мына азыр мобилизация болуп аткан биздин ушул мурдакы мекендештерибиз, биздин бир туугандарыбыз ошолор дагы айласыздан Россиянын жарандыгын алган. Аларды өгөлөп, бөлүп койбостон. Мен айтып коеюн, биздин эмеге кичине шек келтирип сүйлөп койдуңуз, урматтуу эл өкүлү. Кое тур. Ошол биздин министрликти жанагы электронный жана Нелер кубанычыбыз? Азыр. Сиз сөз бердиңизби бул кишиге? Азыр жүз коргонбайчы, сабыр азыр. Урматтуу неме, чын эле биз жүз коргонбайчы азыр 1 минут. Урматтуу министр, мен сизге шек келтирип эмнени сүйлөдүм? Сиз айтыңызчы. Ушул жерин кыска. Эмне жалганбы ушул 1.200.000 мигрант жүргөнү? Жалганбы ушул биздин мигранттарыбыздын Россия жарандыгын алып Украина эли менен согушка кетип атканы? Калппы? Мында чындыкты сүйлөсүңөр. Калппы силер чет элдиктерден разрешение на работага акча алынып жүргөндү? Бул болуп келип жүргөн. Фактыны ошол жерде комиссияң бардыгың замешин болсоң,
Убагы келет, кармалат, убагы келет, айтылат. Ана факты деп. Туура, аны электрондук өткөргөнүбүздүн. Бирок азыркы менин айткан сөздөрүм болуп келгенби? Болуп келгенби? Жок, болуп келгенби? Болуп келгенде азыр айттыңыз. Болуп келген нерсе бул. Эми жана колунан кармагандан кийин анан помилование жазганда же болсо дагы бир башка жака арызданганда обязательно признавать этиш керекпи? Болуп аткан нерсени эмне биз ушу жалган айтып жүрүп Кыргызстанды зордуктап бүттүк да? Болгондой мамиле кылсаңар, туугандар. Айлыгыңыз деле как министр катары 50-60 миң сом болсо керек. Мен сизди түздөн түз сиз чөнтөңүзгө алдыңыз деп айткан жерим жок бака. Ошондой фактылар болуп келген деп айтып атам. Туурабы? Туурабы? Вот.